жогоруда көрбөдүкпү жана скалодромго чыгып, бул бир зданиянын ичинде болду. Зданиянын эмне дечи эле? Курулуштун ичинде. Курулуштун ичинде болду. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, курулуш эмес, аска-зоолорду багындырган. Бир гана жөн гана спорт менен алектенбестен, өзүнүн жашоосунда дагы көптөгөн ийгиликтерге жетемин деген алдыга койгон пландарды аябай коюп келген бизге коноктор келишти. Алар менен биргеликте азыр маек кылабыз. Аябай кызыктуу болот. Себеби дегенде биз дагы кызыктырабыз. Сайфер экөөбүз. Тааныштыралы. Бул жакта мен ойлогомда мырзалар эле жүрөт болуш керек ушул скалодромго кызыгып десем, кыздар да бар экен да көрсө. Анда Жунус Мамбетов жана Айгерим Моношбекова. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Маанайыңыздар жакшыбы? Негизи аска-зоого чыкканда эртең менен эрте чыгыш керекпи же кандай убакытта болбосун боло береби? Кандай десек, негизи мындай коркунучтуу болуш үчүн, мындай өзүн сакташ үчүн эми күн бар кезде эле чыгуу зарыл да. Мисалы эртең менен чыгып, кандайдыр бир маршрутка чыгып, аскага чыгып келип, анан кайра кечки мал кайра түшүп калган ошол эме да. Түнкүсүн чыккан учурлар болобу? Түнкүсү учур чыккан эмелер болот, бирок бул эмеге жараша да, абалдарга жараша да. Кээ кездерде элдер жетишпей калгандыгы үчүн ошол эмелер чыгып калат да. Бирок ал кезде сөзсүз түрдө эме болуш керек да, фонарик болуш керек. Анткени кандайдыр бир жерден кеч келгенде билесиңиздер да, мындай өтө коркунучтуу болот. Бир жагынан көрбөй каласың, бутту каяка коюш керек дегендей деп. Өтө кыйын, бирок мындай абалда болуп калганда айла жоктон эле ошондой эме түндө эметип каласың да. Негизи биз күндүз эле чыгабыз. Биз баягы кичине кезибизде аскага чыгуучу деп Сильвестр Сталлоне катышкан кинону көрүп алып, аябай укмуштуудай көрүп, эми кулап кетсем эмне болот деп ал кино тасма. Бирок көрсө бизде дагы бул нерсе өнүгө баштаптыр. Канча жыл болду биздин Кыргызстанга ушул аскага чыгуу, асканы багынтуу келгенине? Келиңиз Жунус мырза. Бул өзү аскага багынтуу деп мындай айтып кетсем, менин оюмча бул кичине туура эмес, анткени багындыруу бул аскалоорду толор багындыруу мүмкүн эмес. Багындырганыбыз бул биз гана өзүбүздүн кемчилигибизди. Бул биздин жалкоолукту, коркунучубузду багындырганы туура деп ойлойм да. Ал эми аска-зоого толорго бул чыгуу деген бул туура сөз деп ойлойм биринчиден. Экинчиден бул ушул аскага чыгуу, жарга чыгуу Кыргызстанда менин оюмча уже акыркы мына 20-30 жылдын ичинде аябай айтканда күч алып келе жатат. Анткени азыркы учурда көбү биз билебиз альпинизм деп коебуз. Бул аскага чыгуу, бул альпинизмдин ушу бир жолу болуп эсептелет. Ошо альпинизм башталгандан бери Кыргызстанда ошо жарга чыгуу күч алып келе жатат да. Бирок өзүм айткан СССР убагында бул деле бар болчу. СССР убагында. Бирок акыркы ошо 20-30 жыл аябай чоң деңгээлде өркүндөп келе жатат. Мен кече күнү ушул темага даярданып жатып, интернеттен бир канча видеолорду көрдүм. Көрсө, ушундай аскага чыгуу боюнча мындай мелдештер да болуп турат экен, кадимкидей эле, мисалы аскада эмес, ошол эле курулуштун ичинде эки тайпа болуп алып, мамлекеттер баягы дүйнөлүк масштабта өтүп турат экен. Анан мен эң бир кызыккан нерсем болду. Мындай кармаган жериңиздерди кое бербейт экенсиздер. Демек бул сөөмөй бармактар бул кандай бул? Кармаганыбыз бул өтө күчтүү болуп калабы, кандай болот? Анын үчүн машыгыш керек, негизичи. Бирок сиздин колуңуз мындай назик эле көрүнүп атат. Назик болуп көрүнөт. Бирок кандайдыр бир зарылчылык болбоюнча мындай кол көнбөйт экен да, мисалычы. Анан күндөн күнгө машыгып, ар кайсы таштардын эмелерин кармап, өзүңдү эметкен үчүн өнүгөт экен да, негизичи. Мисалы өзүмө айтканда, биринчи мен келгенде, андай десем, турникет болот го, мен ага тартына алчу эмесмин да. Бир да жолу тартына алчу эмес, бирок ошо 2 айдан бери машыгып атып, күндөн күнгө. Эми өтө деле жетишкендиги эмес, бирок бир жолу тартына алам да. Бирок жана сиз айтып кеттиңиз, жана тайпаштар болот депчи. Мисалы аскага чыгууга аябай жакшы жаңылык Олимпийский оюндар бар го. 2020 жылы ошол аскага чыгуу бул эмеге кирилди да. Ошолду үчүн айтып кетсе болот, ошо Кыргызстанда дагы акыркы жылдары ошого карай аябай жакшы даярдыктар башталды да. Мисалы канча деген скалодромдор бизде эметти, имараттар курулду, тоого чыгып атышат да, мындай. Ар кандай клубтар чогулуп, ошого машыгып атышат да. Анан буюрса, ишенебиз, 2020 жылы биздин Кыргызстандын атынан дагы катышчулар обязательно. Айгерим, айтсаңыз, мага кызык болуп атат да. Ушул тоонун боорунда чыгуу, ошол жерден коркпой, кыз катары кантип бардыңыз сиз? Корккон жоксузбу?
Бул эмнеге байланыштуу? Мен ага чейин тоого чыгып жүрчүмүн. Бул тоого болгон мындай сүйүү да. Анан кандайдыр канчалык өйдөгө чыксаң, кандай бир чокуга чыкканда аябай сонун көрүнүштөр көрөсүң да. Анан ошол максат менен эле мен ушу аскага чыкканды эметтим да, максаттандым. Анткени кандай бир өйдөлүшкө чыгыш үчүн жалгыз эле бут менен чыгууга болбойт экен. Анткени кандайдыр аскаларга мындай өтө оор, ошон үчүн аскага чыгууга мындай машык керек да. Бул жакта мына ушул мындай Жунус мырзага суроо береличи. Жунус мырза, аскага чыгуу үчүн канча каражат керек жана канча мындай сиздер алып келген керектүү каражаттарды алыш керек? Каражаттар. Эми бул туура сөз. Биринчиден каражатка бул аскага чыгуу өтө чоң нерсе, ден соолукту айтканда чыңдоо. Андан кийин бул жерде адамдын өмүрү да айтканда турат да бул жерде. Ошон үчүн бул жерге акчанын аяштын кереги жок. Анткени канча арзан алам десең дагы ошончолук өзүңдүн жашооң бул өзүңдүн мойнуңда. Бирок кээерки ошо каражаттарга кээерки ушундай снаряжение деп коебуз. Буларга арзан тапсаң болот. Эми булардын сапаттуулугуна жараша. Кээеркилер бар кымбат. Мисалы кээерки Кыргызстандан таппаган нерселерди биз чет өлкөдөн, Россиядан, Казакстандан, башка жерден заказ кылган учурлар болот. Бул жерде эми ар бири ар кандай баада да, арзандан баштап кымбатка чейин. Бул жерде бирок орто эсеп менен алганда канча акча жетет? Эми орто эсеп менен 30 000, 40 000, 50 000 сом. Андан ашып кетет. Бир чыкканга бир алып коебуз. Адамдын бир алышына ошо андан да ашып кетет да акча. Жакшы, ал эми бул каражаттардан сырткары тоонун бооруна чыгып бара жатканда, аскага чыгып бара жатканда адамдын жанында дагы баягы өзүн сактай турчу эмне каражаттарды алыш керек? Балким иче турганга суу алыш керекпи дегендей? Бул сөзсүз түрдө, анткени чыгаарда өзүңө мындай тамак ашына камдаш керек. Сөзсүз түрдө суу көп болуш керек. Чыгып барат дагы тамак жесе болот, жеш керек. Жакшы. Эми кандай маршруттун немесине, узундугуна жараша да. Өтө узун болсо, албетте күчүң кетип, анан тамактаныш керек. Бирок анча кандай деле узун болбосо, андай деле зарылчылыгы жок да. Бирок жана айтып кеткенде, мындай чыгыш үчүн мисалы эң аз мол эмелер бизде снаряжение каражаттар болуш керек. Азыркы ушу айта кетсек жакшы болмок да. Булар негизи балким көрүүчүлөр көрүп кызыгып атышат. Булар эмнени окуп коюшкан мүмкүн. Биринчи кезекте тоого чыкканда ар кандай бир таштар түшүшү мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир аскага чыгуучу адамда башында каска болуш керек. Бул кадимки жанагы курулуш каска болобу же андан айырмаланабы? Курулуштуку дагы болот. Бул өзүнчө мисалы курулуштуку, бирок андан сырткарыда өтө спецификалуу эмелер бар. Бул аскага, бирок алардын да баасы эмеге жараша болот да, мындай кымбат да. Жана мисалы чыкканда биз жипке байланабыз да, биз түшүп кетпеш үчүнчү. Ошол жипке байланыш үчүн атайын бардык терминдер азырынча бүт орусча, мындай айтканда обвязка деп коет. Бул киши өзү кийет да, мындай айткандай, шым сыяктуу. Жана ошол бунун баары байланат да. Жана жиптерге байланыш үчүн атайын каражаттар бар. Бул карабин деп коебуз да. Булар мындай ачылышат, анан салынат да. Ар кайсы эмелер мененчи. Бул кандай баягы колду жип кыйып кетпеш үчүн кармалабы же бир нерсе келинет? Бул мисалы жип бар да. Жип менен обвязканы өзүңдү байлаш үчүн ошол жипти алып, анан экөөнү бириктиресиң да, бириктирип, анан сөзсүз түрдө бунун баары жабылыш керек. Кокустан тайып кетсе, баягы илинип кала тургандай болобу, Ооба. Булардын түрлөрү толтура, мындай айтканда 4 чачы, кичинекей, чоң дегендейчи. Жана биз буну да айтып коебуз, оттяжка деп коет да. Бул тоого чыккандан кийин страховканын нижний болуп калат. Бул өзүңө да жардам берет да. Бирок буну мен балким дагы тоого чыкканда эле жакшы көрсөтпөсө, мындай азыркы мындай жерде көрсөтүүгө түшүнүктүү. Ал эми Кыргызстандагы эң бийик чыккан чокуу же бийиктик канча аралыкта болду? Кайсы жерде болду?
Биз мындай десек 2 жума мурун чыгып келдик. Мындай айтканда жана айтып кетчү нерсе, чокуга чыкканда чокунун өзүнүн оор эмелери бар да, деңгээлдеричи. Ал 1Адан 1Б, 2А деп ошентип 7ге чейин кете берет да. Тоскоолдугуна жараша. Тоскоолдугуна жараша. Биздин командабыз 2 жума мурун 2А деңгээлинде оорлугуна, тоскоолдугуна болгон эмеге чыгып келдик. Бийиктиги өтө деле чоң эмес, 3900 деңгээли бийиктиги. Ошого чыгасыздарбы, ошону Ошого чыгабыз. Ошого сөзсүз түрдө жиптерди колдонуп. Бул өтө деле бийик эмес болду сиздер үчүн? Биздер үчүн жок. Канча убакыт талап кылынат? Жерден 3900 айтып кетти. Эми биздин ошо кошумчалап кетсем, биз 4530 метрге чыкканбыз. Бул ошо учитель деген чокусу болот. Ошо Аларчада жайгашкан. Андан тышкары ошо биздин тайпабызда жигиттерибиз Ленин чокусунун ошо база лагерь деп коет, ошол жерлерге чокуларга чыгып жүргөн. Бул жерде ошо 5130 метр деңгээлге чыккан балдар болгон, ошо биздин тайпабызда. Мындай айтканда биздин клубдун эң бийик чокусу 5000, бүгүнкү күндө 5130 метр. Жакшы. Анан баягы, мисалы биз статистика таяна турган болсок, кадимки эле Эверест чокусу. Ал жака чыгам деп, бирок кайра түшө албай калган, ошол жакта калып калган, мисалы бир 200дөн ашык дене бар дейт да. Бирок ал нерсени билип туруп, ошол нерсени баары бир жасай беришет. Кандай сиздер коркпойсуздарбы ошол нерседен? Мисалы, кокустан эми бир күн болсо бир күн тайып кетүү же жолуп кетүү. Эми мындай сактасын эми. Эмне жардам берет ошол нерсени коркпой алдыга карап карасаңыз? кадам Эми коркунуч мындай караганда шаарда деле коркунуч бар. Түз жолдо басып кетет деле кырсык учурасаң болот, мындай айткандачы. Ошон үчүн мындай корккондун кереги жок бул жерде. Менин оюмча бул тоого чыгуу же асыл зорго чыгуу эмне менен салыштырса болот да. Тоого чыгып кетип атып чарчайсың, оор жүк белиңде, баргансаң күчүң таалайт, буттарың чарчайт. Бирок ошол чокуга жетейин деп өзүңө максат коесуң. Кээде болот аскада чыгып кетип атып, кичинекей таштын учуна манжалар менен зорго элешип турасың. Колуң тайып туруп, жок чыгышым керек деп ошо тайып кетип атып чыгып кетесиң да. Жашоодо ошол эле нерсе болот. Белиңде бүт ошо көйгөйлөр, барган сайын жашоо кыйын болот, чоңоёсуң, ар кандай иштер болот. Бирок ошого карабай, кыйынчылыкка карабай, сен ушу койгон максатыңа жетишиң керексиң да. Менин оюмча ошо альпинизм ошо жарга чыгуу болобу же тоого чокуга чыгуу болобу, ошо менен өзүңдүн мүнөзүңдү тарбиялайт. Канчалык өзүң ушундай чыдамкай болсоң, спортто, жашоодо да ошончо өзүңө чыдамкай болосуң да, ошого койгон максатыңа жетүү бул жашоого дагы ошондой барабар. Ал эми мына ошол жака чыгып баратып, ылдамдык талап кылынабы? Мынча убакытта жетишим керек деген нерселер болобу же убакыттын бул жерде тиешеси жокпу? Мисалы жолдо баратып, тамак түшүп алат дедиңиздер, балким муктаса болобу дегендей. Мындай аман эсен барып келиш үчүн биринчи талап бул ылдамдык да, анткени убакыт да. Анткени аякка жетип, кайра жетиш максат эмес, аяккачы кайра аман эсен түшүү да. Аман эсен үчүн түшүш үчүн ар кандай биз эми убакыт коюлат. Мынча саатта жетсек, ошондо жетебиз. Жетпесек, мисалы саат 2де биз кайра бурулабыз депчи. Мисалы жана Эверестти айтып кеттиңер. Эверестте эмне үчүн ушундай ар кандай эмелер болуп калат? Анткени элдер ошо убакытты кармабайт да. Анткени саат 1де бурулабыз дегенде кээсир жетпей калдым. Ой, мага 1 саат керек деп барышат дагы, бирок кайра артка жылганда, мисалы аба ырайы бузулуп кетет да. Ошондон көп калып калат да. Ошон үчүн тоого чыкканда биз биринчи кезекте убакытты карайбыз да. Анан могу столдун үстүндөгү турган могу балка сыяктуу эмне деп атасак болот эми муну? Буну эми биз муз жаргыч деп койсок болот, орусча лидарут деп коет. Бул аябай пайдалуу, керектүү нерсе. Муз жарасыздар бул менен. Бул менен мисалы ушу музга чыгуу. Биздин ошондой түрү бар. Музга чыгуу жана жарга чыгуу деп бөлүнөт буларда. Ошондо бул эң айтканда керектүү нерсе. Бул бир гана ошо жарга чыкканда эмес, тоого чыкканда да пайдалуу болот. Анткени могу учтуу жер менен ошо музду жарып туруп, илешип чыгып кетсең болот. Бул жактар менен да чарып, мындай тепкич жасап кылсаң болот, өзүңө чылаяктап. Могу учу бул жерде буну таяк катары да колдонсоң болот. Басып кетип атып, колуң менен мындай жардам бересиң. Анан кийинки да болот, мисалы ошо тоодон түшүп тайгаланып кетсең,
ошол эле нерсе менен ушул балтырын муз жаргыч менен илешип өзүңө мындай айтканда токтотуу учуру болот да, мүмкүнчүлүгү бар. Буну ушундай ар кандай бул эң мындай айтканда керектүү нерселердин бири. Өтө маанилүү. Бул менен мисалы музга чыгуу же мүмкүнчүлүк эмес деп айтсам болот да. Бизде сатылбайт го дейм бул, Бизде сатылат, тапса болот, бирок эң мындай айтканда ар кандай өлкөлөрдөн эле заказ кылып алып келебиз. Мындай заказ кылабыз, бирок тапса болот, бизде бар мындайлар. Эми Кыргызстанда мына ушуга кызыккандар барбы? Көппү? Мисалы бийиктиктен корккон адамдар силерге бара алабы? Силердин тобуңарда канча адам бар? Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Айта кетчү нерсе, биздин клубубуздун аты Кеттик тоого деп аталат. Кеттик тоого, идем на пик. Биздин биринчи максат мындай, биздин чокуларга чыгуу да, мисалы Кыргызстандын өтө кооз чокуларына чыгуу. Жана албетте биз түшүнөбүз, бардык элдер каалап эле чыгууга мындай болбойт да негизи. Бул деле өтө коркунучтуу мындай ден соолукка. Ошол үчүн элдер мындай кичинеден башташ керек. Ошон үчүн бизде ар кандай түрлүү эмелер бар, кандай десем, походдор бар. Жана мисалы кандайдыр бир водопадка барып, сууну көрүп, эмелер жакка барып келүү дегендей. Ошондон анандай бизде өзүнчө эмелер, деңгээлдери бар да. Эң оңгою орточосу, андан кийин эметет да. Ар бир каалоочу адам ким кааласа бизге кошулса болот. Ошондон эң азынан баштап, андан кийин чын эле кандай десем бир чокуга чыгыс мындай максат койсо, биз менен кошо бирге чыкса болот да. Акча төлөнөбү же кандай? Кошумчалап кетсем, бул жерде мисалы биз айтып кетпедик, буну каражаттарды өзүңдө болуш үчүн чоң акча керек депчи. Бирок биз ошо биздин тайпабыздын ошо мүмкүнчүлүгү мындай айтканда каалоочуларга мүмкүнчүлүк бар. Мисалы адам каалагысы жарга чыккысы келсе ага сатып алыш керек, тоого барып алыс жерге барып түнөш керек. Биз андай да мүмкүнчүлүктү айтканда каалоочуларга берип атабыз. Мынткан дем алыш күндөрү ошо Бишкектин жакын жерин жарларына барып, жаш балдар, адамдарды, каалоочуларды топтоп, ал жерин бүт ошо каражаттар өзүбүз беребиз. Биз өзүн машыгуучу, федерация альпинизмде машыгуучу бар, машыктыруучу. Ошол келет, ал көрсөтүп айтып берет, коопсуздук эрежелерин түшүндүрүп берет. Ошон үчүн мындай айтканда ар бир каалоочу эң оңой деңгээлде биз менен чыгып, жарга чыгып, өзүн текшерип, өзүн адреналин деп коет, ошону сезүү мүмкүнчүлүгү бар. Демек сиздер бул жактан эч кандай даярдабай туруп эле дароо тоого алып чыгып кетесиздер. Тоодон даярдайсыздар, Бул ооба, ошол жерден. Дароо эле ошол жерден даярдайсыздар. Бул эми айтканда ошону мындай өзүңө биринчи жолу өзүңө көрүп, текшерип, мүмкүнчүлүк мындай айтканда кармап көрүү деген нерсе да, мындай айткандачы. Эми эгер чынныгы мындай машыктын келсе, анда уже бул мындай айтканда башкача. Буга анда аябай көңүл буруп даярданыш керек. Кайсыл өлкөнүн альпинисттери, тоого чыгуучу, аскага чыгуучулары биринчи орунда турат? Негизи Францияныкы. Францияныкы. Анткени көп түрлөрү, көп эмени ошол жактан чыкканда, мисалы айтканда, бирок азыр чын эле Францияныкы эле эме дегенге мындай болбойт. Азыр бардык өлкөдө өнүгүп атат. Мисалы Америка, Англия жана Россияда делечи өтө көп. Ал эми мисалы ушул аскага чыгып бара жатканда сиздердин баштыгыңыздар эле көрүнүшү эле өтө чоң да. Анан канча оордукту көтөрүп чыгыш керек ошол жерге, ичинде эмнелер, мисалы ушундайлар салышыңыздар мүмкүн. Ордугу канча болот? Эми бул баштык, бул мындай айтканда орточу деп айтсак болот, орточу мисалы. Бул орточосу, мындан чоң да бар. Мындан да чоңдогу бар. Эми бул баштыкка мисалы бир 60-80 литр деп коет көлөмү. Bundan da o 100-120 kөлөмдүктө болот. Бул жерде эми мындай оордугун айтсак, мисалы 2 күндүк, 3 күндүк, мисалы ушундай чыгуулар болсо, бир 15 килограммдан ашык жүк болот. Ал жерде эми тамак ашың болот, снаряжение деп коет, каражаттар, андан тышкары кийим кече, спальный мешок деп коебуз, баштыкча. Ошондойлорго кошулуп бир 15-20 килограммда болуп калат, бир орто эсеп мененчи. Аял эми көп күндүк чыккандар, мисалы, аларды андан да ашат.
өзүң чыгып баратканың аз келген баштыкты көтөрүп чыгыш өтө эле кыйын болсо керек. Ана сиздерди каяктан тапсак болот? Мисалы, балким биздин телекөрүүчүлөрдүн арасынан кызыгып калышып. Биз бардык Кеттик тогого. Биз бардык соц тармакта барбыз. Соц тармактарда идем на пик деле жазылып, ошол жакта тапса болот. Жана сөздөрдө бизде сайттагы бар, ошо идем на пик деп терсеңиздер, биздин Google жардамчыбыз силерге таап берет. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сиздерге келгениңиздер үчүн. Өтө көп маалымат ала алдык. Чындыгында дагы бул скалодром Кыргызстанда көбүрөөк өнүгөт деген ойдобуз, жана ийгилик сиздерге. Көп бийиктиктерди багындырыңыз. Бир гана ошол мисалы тоодо бийиктиктер эмес, жашоодо дагы көп бийиктиктерди багынтыңыздар. Андан кийин буюрса 2020-жылкы ошол олимпиадага катышып, Кыргызстандын туусун желбиретиңиздер. Рахмат. Бүгүн бизде конокто Жунус Маметов жана Айгерим Моношбекова болдур. Ашыгып билдиребиз. Биз Таңман Айдыбаланталы.